Саламатсыздарбы, бүгүн мен суюк борсок жасайм. Өзүм суюк борсок деп ат коюп койдум. Өзү негизи алади. Өзүм баягы чыгармачылык менен ар нерселерди кошуп жасагам да өзүм. Бул үчүн сода керектелүүчү азыктар: туз, варенье, кыям, анан кийин мейиз кошом, анан кийин геркулес кошобуз. Ичи катпайт да, ошондо геркулестечи. Варенье мен сода салдым, бияка салганмын. Ширин болсун. Биринчи унду салып, андан кийин сууну куюшубуз керек да. Анан 2 жумуртка да кошобуз. Мейиз. Суу, биз кошкон суу жылымылык болуш керек. Өтө кайнаган да болбош керек. Мындай камыр кылбайбыз да, суюк болот бул. Аладдин жасагандай жасайбыз да. Ошон үчүн мен буну суюк борсок деп атап койдум, кыргызча болсун деп. Сууну көп коюп албагыла, ошон үчүн сууну аз-аздан кошушубуз керек. Азыр мен көргөзөм кандай болот, кандай суюктукта болуш керек. Баягы кашыкка алганда кашыктан суюлуп түшүш керек. Түшө турган болуш керек. Анан майды ыссы кылып майга кууруйбуз. Майды өтө көп куйса болбойт. Көп 2 кашык болот. Эми жакшылап аралаштырыш керек. Аябай жакшылап. Өтө жакшылап аралаштырыш керек. Мындай кылганда агып түшө турган. Ушундай кылса болот. Агып түшө турган болуш керек. Кашык менен эле сала бересиңер да. Кашык менен эле неметсиңер. Меники күйүп кетти, эртерээк неметишиңер керек. Уже мындай помпоюп баштаганда эле ала беришиңер керек. Антесе күйүп кетет. Көгөрүп баштады, томпоюп баштады, дароо да алышыңар керек.